Спорт дегенде ичкен ашын жерге койгон Азат Казбек уулу өзү мекендеген Кочкор районундагы Көкчөр айылында атайын жайлардын жоктугунан курбалдаштары менен бирге ар кайсы жерлерде машыгууга аргасы эле. Ошого карабай, алардын арасынан эл аралык ири мелдештерде кыргыз туусун желбиреткендер чыгышты. Мисалы, Мансур Сыркак уулу эркин күрөш боюнча Азиянын биринчилигинде коло медаль тагынса, дагы эки кыз өлкөнүн курама командасынын мүчөлөрү. Ушундай ийгиликтерден уламы же элеттиктердин бош убакытларын натыйжалуу өткөрүүлөрүнө аракетпи, айтор мындан 5 жыл мурун айыл ортосунда аңгырап бош турган мал сарай толугу менен оңдолуп, өзүнчө спорт комплекске айландырылды. Залдын ачылганы бизге жакшы болду. Балдардын баары келип ушул жака тренировка кылат. Көптөн жерлерге барып чемпион призер болуп келе жатышат. Болгон бош убактыбызды келип ушул жака келип өткөзөбүз. Ушул залдын ачылганы жакшы болду. Тутуму кичи футбол талаасы, муз, ролик аянтчылары, күрөш жана атлетика залдарынан турган бул комплексти калк кызматына коюуга түрткү берүүчү гранттын эсебинен 10 миллион 200 миң сом пайдаланылды. Оңдоп түзөө, айнасын реттөө жумуштарын жергиликтүү эл өздөрү бүткөрүшкөн. Натыйжада Кочкор райондук өспүрүмдөр спорт мектебинде кошумча күрөш секциясы ачылып, анда учурда 60 бала машыгышууда. Бирок кыргызстандык балбандардын дүйнөлүк биринчиликтериндеги жеңиштеринин таасириби Көкчөр айылында спорттун ушул түрүнө кызыгуулар өтө чоң. Бул балдар 3 сменде. Эртең менен 9-дан 10:30га чейин түшкүсүн бар. Түшкүсүн 2-ден 4-кө чейин, кечкисин сборный команда бул эки жакка чыкчы даяр балдарым бар. Ал чоң балдар да кирет, арасында алар 6-дан 8-15ке чейин. Ал эми кышкы суугу билинер билинбес Кочкор өрөөндө мына моундай муз аянтчасынын тоңдурулушу чоң жаңылык. Ошого жараша спорттун кышкы түрлөрүн өнүктүрүүдө акырындык менен колго алынууда. Көкчөр айылындагы ушул объект жайкысын ролик тебүүчүлөрдүн пайдалануусуна берилет. Кары жашы дешпей, баары келишип, бош убакытлары мурдагыдай бошко кетпейт. Кышында бул жака муз тебебиз, жайында ролик тебебиз, тиги газонго да топ ойнойбуз. Тиги күрөшкө да барып машыгып турабыз, агайыбыз дагы үйрөтөт бизге. Келечекте дүйнөнү дүңгүрөткөн жигиттердин бири болгум келет. Нарын облусунда ошондой эле маданий эс алуу объекттерин курууга жана жаңыртууга да өзгөчө көңүл бурулгандыгын белгилейли. Маселен, жакында эле Теңиртоо өнүктүрүү фонду бөлгөн ири суммага алыскы Актылай районундагы Карабүргөн айылында смарт парк калк кызматына коюлду. Ал эми жаңырган ушул жылда бир катар калктуу пункттарында муктаждыктары канааттандырылмакчы. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Кочкор району.